Ыйык элчи Павылдын Титке жазган каты. 1-бөлүм. Кудай тандап алгандар ишениши үчүн жана такыбаалыкка жеткире турган чындыкты таанып билиши үчүн Иса Машаяктын элчиси болуп дайындалган Кудайдын кулу Павылдан салам. Элчилик ишим түбөлүк өмүргө болгон үмүткө негизделген. Ал өмүрдү жалган сүйлөбөгөн Кудай кылым менен белгиленген убакыт баштала электен мурун эле убада кылган. Убагы келгенде Кудай өз сөзүн менин жар салуум аркылуу жарыялады. Жар салуу куткаруучубуз Кудайдын буйругу боюнча мага ишенип тапшырылган. Ишеним жолундагы чыныгы уулум Титке Кудай атабыз жана куткаруучубуз Иса Машаяк ырайымын төгүп тынчтыгын бере берсин. Мен сени бүтпөй калган иштерди бүтүрүшүң үчүн жана мен буйругандай бардык шаарлардагы жыйындарга башчыларды дайындашың үчүн Критте калтыргам. Жыйын башчысы болуп дайындала турган адам кемчиликсиз, бир эле жолу үйлөнгөн адам болсун. Анын балдары жаман жолго түшүп же ээн баштык кылып жаманаттуу болбогон, Теңирге ишенген балдар болушу керек. Жыйын жетекчиси Кудайдын жыйынын башкаруучу катары кемчиликсиз болушу керек. Ал өзүнүкүн бербеген, ачуулуу, ичимдикке жакын, мушташты сүйгөн, дүнүйөкор адам болбошу керек. Тескерисинче, меймандос, жакшылыкты сүйүүчү, адеп акылактуу, адилеттүү, такыба, өзүн өзү кармай билген, туура окутууга үйрөтө билиши үчүн жана каршы чыккандардын айыбын ача билиши үчүн окутууга ылайык келген чындык сөзүн карманган адам болушу керек. Анткени баш ийбегендер, сөздө эле сүйлөй бергендер, алдамчылар көп. Мындайлар айрыкча сүннөткө отургузулгандардын арасында көп. Алардын жаагын жап кылуу керек. Алар өз керт башынын уятсыз кызыкчылыктары үчүн окутпаш керек болгон нерсени окутуп, кээ бир үй бүлөлөрдү толугу менен бузушат. Өздөрүнүн эле арасынан бирөө алардын бир акыны криттиктер дайыма калп айтышат. Алар ырайымсыз жырткычтар, жалкоо соргоктор деп айткан. Бул күбөлөндүрүү туура. Ошол себептен алар жүйүттөрдүн тамсилдерине жана чындыктан тайган адамдардын буйруктарына көңүл бурбастан, ишенимди туура тутушуу үчүн алардын айыбын аеосуз ашкереле. Тазалар үчүн бардыгы таза. Ал эми таза эмес жана ишенимсиз адамдар үчүн таза нерсе жок. Анткени алардын акылы да, абийири да булганган. Алар Кудайды билебиз деп ырасташат. Бирок кара ниет, баш ийбес, жакшы иштерди кылууга жөндөмсүз болушкандыктан кылган иштери менен аны таанышат.